Улуттук университеттин ботаникалык бакчасында 6 жаштан 14 жашка чейинки балдар үчүн жаңы инновациялык борбор ачылды. Маарекенин ардактуу конокторунун катарында Түркия Республикасынын биринчи айымы Эмине Эрдоган бар. Окуу борборун Түркия Республикасынын биринчи айымы Эмине Эрдоган көрүп чыкты. Инновациялык борбордо астрономия, математика, IT, дизайн жана башка сабактар кеңейтилип окутулат. Борбордо болгондуктан албетте баягы шаардыктардын да мүмкүнчүлүктөрү кеңирээк болот. Мындан сырткары биз ошо жаңы конуштарды дагы камтысакпы деген ойлорубуз бар да. Ошол жактагы таланттуу балдардын ойлоп табуучулугун калыптандыруу максатында. Буюрса биз ойлоп үмүттөнөбүз. Бул жерде Кыргызстандын эле маселесин чече турган акылдуу балдар эмес, ошо 8 миллиард элдин жүгүн көтөрө турган, ойлоп табуучулугу мыкты, дүйнөнү өзгөртө турган балдар чыгат деген үмүт кылып жатабыз. Билим Бишкек инновациялык борбору 4 тараптуу келишимге кол коюунун негизинде түзүлдү. Анда Кыргыз патент, ТИКА, Түркиянын технологиялык команда фонду жана Улуттук университет. Анын алкагында ботаникалык багынын аймагына окуу борбору курулду. Алар биргеликте иш алып барышат. Birçok projeyi hayata geçirdik ve bugün de bu projelerimiz için... Мен бүгүн Билим Бишкек борборунун ачылышына катышып жатканыма сыймыктанам. Буга чейин биз да ушундай борборлорду ачканбыз. Бирок дал ушул Билим Бишкек биз үчүн маанилүү болуп турат. Ал эми мындагы курстар 3 айдан 2 жылга чейин созулат. İçerisinde 5 farklı atölyemiz var. Astronomi. Борбордо 5 түрдүү багыт бар. Астрономия, космонавтика, дизайн, технология жана математика студиясы. Балдар бул студияларга жума бою топ менен дем алыш күндөрү ата-энелер менен бара алышат. Ошондой эле сабактарга катышууну каалаган ата-энелер үчүн өзүнчө графиктер бар. Билим Бишкекте 6 жаштан 14 жашка чейинки бардык окуучулар келе алышат. Ар бир студия керектүү жабдуулар менен жабдылган. Анда ар бир класс 20 окуучуга ылайыкталган. Окуу борборунда 7 мугалим эмгектенет. Иния Тергешева, Руслан Бараненко, Мирлан Жаныбеков, ЛТР Бишкек.